Hem geçirip koyasыз да Санашевич, берде залда азыраак экен. Бул мыйзам боюнча биз 5-чи созупта да иштегенбиз. Мына жакында эле өтпөй калып, мына бүгүн кайта мажбур болуп атабыз менен. Ушул микрофондон пайдаланып айтып коеюн. Күнөөлөй турган эч кимди күнөөлөй турган эчтеке жок. Мына азыр айтып атышпайбы? Гранттар келип атат деп. Гранттан 3 окуудан өткөзүп, ачык айкын депутаттар комитеттерден карап берип атпайлы. Гранттардын баары ратификациядан өтүп атпайбы? Это бир. Андан тышкары мына бул профсоюзга окшош болуп атат да. Бүгүнкү күндө бул басаламан кылып аткан профсоюз элдин членский взносун чогултуп алып, отчет бербейбиз. Каалагандай колдонобуз дегенге барып атышат да. Мына ошондой эле болуп атат. Мына азыр эл арасында айтылып атпайбы? Бейөкмөт уюмдардын баары эле жаман эмес. Мыктылары бар. Добросовестный иштеп аткандары бар. На благо элге социальный жакка багыттык иштеп аткандары бар. Бирок арасында элдин арасында бул бейөкмөт уюм чото не то иштеп атат. Элге акча таратып атат. Момундай жаман иштерди кылып атат деп шектүү деп саналгандарга эмне үчүн биз 1 жылда күтпөш керек. Ошол самат шектүү деп саналгандарга бул мыйзам менен жол ачып аны текшерүүгө уруксат беришибиз керек. Эмне үчүн ал текшерилбеш керек? Четтен келген акчаны колдонуп, элге таратып, Кыргызстандын ичине бүлүк салбаш керек. Ал только ошол направление менен кетиш керек. Бул жерде корко турган эмне бар? Если таза иштеп атса, акча только ошол биздин жарандарыбыздын жакшы нерселерине кетип атса, аны ачык айкын айтып койгондон корко турган эмне бар бул жерде? Бул жерде эч нерсе жок. Мына профсоюзда бүгүнкү күндө ошондой коркуп атышат. Жеп ичип көнүп калган, акчаны каалагандай бөлүп алып атышкан, бүгүн алар ачык айкындыктан коркуп атышат. Биз ачык айкын кылбайбыз, биз независимыйбыз. Көз карандысыз, биз общественный объединениебиз деп, алар дагы көчөгө чыгып ушундай кыйкырык кылып атышат. Ошон үчүн мунун концепциясын колдош керек, урматтуу депутаттар. А экинчи окууда жана шектүү дегендер, если табылып калса, ушундай сунуштар менен Бактыбек 10 секунд. Бактыбек Эмелгович, биз сунуш берели, анан жакшылап отшлифовать этип алып чыгалы. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, суроого чекке талкууга чек коюп койсок, андан кийин бул жерде биздин комитеттен өткөн бул маселе, буга чейинки ызычуулардын баардыгы ушундай биздин комитеттен өтүп, бул маселе каралган. Эми жогорку кеңештин комитетинен каралгандан кийин бул маселе караш керек. Анан бул жерде анча-мынча коллегаларым кичине төрага жака сөз айтканда бир аз абайласаңыздар, кимдин канчалык кызыктуу, ким канчалык кимдин тарабын коргоп атканы эл жакшы билет. Ошондуктан бири-бирибизди сыйлайлы. Биздин комитеттин чечими бар. Рахмат. Рахмат, Аслан. Урматтуу депутаттар, мен бул мыйзамды колдоо, мен комитеттен дагы өзүм оюмду айткам, бул мыйзам долбоорунда пайдасынан башка зыяны жок, пайдасы эле бар. Мас кыдыргыч, мына өзүңүз көп жылдардан бери мына ушул азан борборун Бишкекте, Кыргызстанда ачып, мына ушу иштеп жүрөсүз да, ушу айтыңызчы, ушу финансовый бир каражаттар келеби, ушу азыр ратификация мыйзам долбоорун өткөрсөк? Канча пайда келет, нелер мындай финансовый, именно ушу финансовый эме жөнүндө каражаттар боюнча айтыңызчы. Жакшы суроо. Бул Монреаль протоколунун аткарылган механизмде бул финансылык каржылоо атайын көрсөтүлгөн да. Бүт дүйнө жүзү боюнча өнүгүп келаткан мамлекеттерге финансылык жардам каражат көрсөтүлөт. Мына буга чейин деле биз 2000-жылы ратификация Монреаль протоколун ратификация кылып, бүгүнкү күнгө чейин ошол Монреаль протоколунун көп тараптуу фондусу бар. Ошо фондусу ПРООН жана ЮНЕП, ЮНИДА аркылуу Кыргызстанга ошол материалдык техникалык жардам берип келатат. Ошонун эсеби менен биз мамлекеттен эч кандай каражат албай, ушул эл аралык коомчулуктун жардамы менен ушул иштерди аткарып келатабыз. Ну, примерно канча бир каражат келет, айта аласызбы? Ал баягы биз бул ратификация кылгандан кийин силердин көзөмөлүңөргө жаңы мамлекеттик программаны алып келебиз. Ошо программанын ичинде кандай муктаждык болсо, ошонун баягы каржылоосун ошол эл аралык коомчулук чечип берет. Анткени ушу азан борборун ачкандан бери мына сиз
ошону жетектеп келатсыз, көп каражаттарды алып келдиңиз да, мен ойлоп атам, азыр дагы ушу артында ушу каржылоолор болуш керек финансовый депчи. Туурабы? Тура. Бұл атайын механизм бар, финансовый механизм дейді. Біз обязательно Кыргызстанга жардам беришет. Рахмат. Мына экинчи вопрос. Бул жерде госэкотик инспекциядан чакырылды беле? Чакырылган жок. Алмаз Акунжанович, мореки жундада bir 3 жыл мурун барып, ошондон бери чечилбей келе жатат. Кытайдан bir озонду зыяны келтирген bir эмелерди алып келген да, заттарды незаконно кирген. Эми ошону же Кытай албайт, же бияктан bir жогото алышпайт. Ушу бизде барып көрүп киргенбиз Кара-Балтага. Ушунун bir аягына чыгыш керек, bir өкмөттүк bir комиссия түзүп, же бирдеме кылып жок кылыш керек да муну. Же Кытай албайт экен. Ошо иш козголгондо эле турушат, эми иш козголуп, же аягына чыкпайт, же соту болбойт. Ушуну bir көзөмөлгө алып, өкмөт башчыга алып ошентсеңер, эмеде турат тиги заводдо, Жундада. Ушу озонду бузуучу заттар. Ошону bir көзөмөлгө алсаңыз, жоо эле келет, тиги уголовный ил кошколгондо элечи 3 жылбы 4 жыл болду ушунун келгенине. Бұл коммерциялық емес ұйымдардан ошо салықтық, же бюджеттин маалыматтын ачык айрымдуулугуну мен азыр айтып атканда биздин мына соцфонд менен налогдун бюджетте отурган кызматкерлери дагы отчет берет деп башына ийип отурду. Себеби дегенде мен 10 жыл иштеген, мен билем да ал жердечи. Эми мен бир нерсени айткым келет да. Бул коммерциялык эмес уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдарчы, чындыгында булардын негизги максаты өкмөттүн колу жетпеген нерсени ушулар жасайт. Булардын кылган кызматы бизге караганда дагы артыкчылыктуу, элге көбүрөөк пайдасы тиет да. Анан келип алып, бул биз граждандык секторго кайрадан үстөтүнө мыйзам алып кысымчылык көрсөткөн бул абдан туура эмес. Себеби булар ансыз эле отчетносу бар булардынчы. Бул бир чети. Экинчи чети, мен дагы бир нерсеге түшүнбөй кеттим да. Ушул коммерциялык эмес уюмдарга биздин мына бюджеттик, биздин Кыргызстандын бюджети, биздин салыгыбыз. Ушунун ачык. Карамат Бабашевна, бүгүнкү күндө бүгүнкү күндө кысым, бул мыйзам менен кысым эч убакта болбойт. Бул мыйзамдын бүгүнкү күндө коммерциялык эмес уюмдарга кайра жакшы жагын алып келиши мүмкүн. Экинчиден, салык кызматына берип аткан отчет бул тиешелүү гана жагынан берилип атат. Бул статка берип аткан маалымат бүгүнкү күндө купуя сыр. Мына мен буга чейин сурамжылоо кылдым. Ал боюнча да ошондой жооп берди. Купуя сыр катарында. Рахмат. 10 секунд. Бул мыйзам туура эмес. Мен өзүм да колдобойм, башка да колдоого чакырамын. А бирок муну шашпай карап өткөрсөк болмок, эсе өзгөртүү киргизсе, ошондуктан мен каршымын бул мыйзамга. Бул мыйзамды биз бир ай коомдук талкууда турду. Анан кийин биз коомдук жогорку кеңеште талкуу кылдык. Баардык коммерциялык эмес уюмдарды чакырдык. Ар бир өзүнүн оюн айтты. Бул мыйзамга каршы болгондор да болду. Мисалы, мыйзамды чакыртып алуу боюнча бир гана ушу Адилет клиникасынан келди. Андан башка сунуштар келген жок. Бир топ мисалы коммерциялык эмес уюмдардан бул мыйзамга каршы болду. Эмне үчүн сиздер жеңилдетип алып баратасыздар? Бүгүнкү күндө бул жерге күчөтүлгөн чет элдин макамын кириш керек деген нерселер болду. Бүгүн биз ошон үчүн азыр мынакей биринчи окуудан алып баратабыз. Концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи окууга сунуштарды берсеңиздер, толук ошону карап чыгып биз кабыл алабыз. Экинчи окууга чейин ушул жерде Кудай буйрса парламенттик угууда өткөрөбүз. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Абдулвахап Мамадрасуловичте. Дастамбек Атысбекович, бул ушул мыйзамды Конституциялык комитетте карап койсо, бул неге тоскоолдук кылат эле? Эми эч тосолдук кылбайт. Мыйзамдардын баардыгы эле тийиштүү комитеттерден каралып атат. Анда сиз баардык мыйзамдар өтүп атат. Анда баардыгында туура эле айта бербейсизби? Могу мыйзам тиги комитетте каралып койсо эмне болот деп элечи? Мен баардыгын айтпайм, ушуну айтып атам. Жок, бул мыйзам деле ушу баардык мыйзамдар алкагында мыйзам менен кетип атат. Жок. Мыйзам менен кетип атат. Регламент жол берсе, биз ошону жасайбыз. Сиз регламент бузуп атасыз. Аны сиз далилдеңиз. Антике мен алай айтып кеттим. Бул мыйзам 2016 жылы каралган. Чымлакын спикер маалымат. Эми кайсы убакта каралган ал өзүнчө маселе. Ал кандай каралган, кандай болгон ал өзүнчө маселе. Анда юридикалык бүгүн азыр мыйзам каралып атканда биз мыйзамдын алкагында гана иш жасап атабыз.
болгону ошол. Эми ал сиздин оюңуз болуп атат. Бактыбек Кемелбекович. Сиз менин оюмду сурадыңыз, мен сизге жооп берип атам. Ооба, бирок бул туура эмес болуп атат да. Ал сиздин оюңуз болду. Мен анда өз пикиримде калам, сиз пикириңизде калыңыз. Бирок бул келечекте чыгат да барыбыр. Бактыбек Кемелбекович, бул жерде мамлекеттик эмес уюмдар бар да, Кыргызстандын жарандары өздөрүнүн эле акчасын чыгып иштеткен дедик. Ал сиз айтып атасыз, сырттан келген акчаны көзөмөлдөйбүз. Ал жагы кандай болот? Өзүбүздө эле өзүнүн жарандар, билим берүү тармагында, башка тармагында ошондой мамлекеттик эмес уюм түзүп иш кылып атышат. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын акчасы менен колдонуп аткан коммерциялык эмес уюмдар көпчүлүгү келип айтып атат. Ушу чет өлкөнүн акчасын менен колдонуп аткандарга чет өлкөнүн агенти деген макамды киргизгиле деп. Бул жерде абдан баягы коммерциялык эмес уюмдардын арасында дагы мындай эки тараптуу болду да. Биз бул жерде эки жакка бир жагына тартып, бир жагын баягы күчөтөйлү деген нерсе болгон жок. Биз ушул мыйзамды баардыгын карап, баардыгын таразалап, анан кийин ушу маалымат берүү иретинде гана киргизип атабыз. Мамлекет өзүнүн бюджеттен кетип аткан акчасын көзөмөлдөй албай, көрүнгөн жакка урдатып атат да. Жеке адамдар өздөрү акча чогултуп иш кылып атса, мамлекет эмне тиешеси бар аларга? Башта өзүнүн бюджеттин акчасын көзөмөлдөй албай кыйын болсо. Эми сиз бүгүнкү күндө мамлекетте болуп аткан нерсени көрүп атасыз да. Бул коомчулуктан биз баягы депутатпыз. Эл менен жолугушууга барганда дагы мындай суроолор абдан көп болуп калып атат. Биз ошо негизинде карап иштеп чыктык бул мыйзамды. Жок, мамлекет кандай кылат дейм да, өзүнүн бюджеттин көзөмөлдөй албай урдатып атат көрүнгөн жаккачы. Жеке адамдар өздөрү ыктыярлык түрдө акча чогултуп иш кылып атышат. Эмне иши бар мамлекеттин алар менен? Өзүнүн акчасын көзөмөлдөй албай кыйын болчу, бюджеттен бөлүнгөн акчасы. Ал боюнча өзүнчө айтчыңыз, мен болгон нерсеге мен жооп бердим. Юстиция министрлиги оюңузду так айттыңызчы, кандай күчүңөр жетеби ушуга? Ушул керекпи силерге? Буга чейин деле көзөмөлдөп турганды мамлекет. Урматтуу Абдылхат Мамадрасулович, мыйзам долбоорунун демгилечи концепциясы юстиция министрлиги ошо мен жана да айтып кеттим, аянтчаны түзөт. Ошо юстиция министрлигинин сайтына биз эгерде мыйзам кабыл алса, анда ушундай программа түзөбүз. Ар бир бейөкмөт уюм өзү эле ошол маалыматты толтурат. Буга чейин көзөмөл болгон эмеспи ошол мамлекеттик эмес уюмдарда? Сиздин оюңузча? Биз тарабынан биз көзөмөлдөбүз. Мына өкмөттүн өкүлү катары айтсаңыз, буга чейин кандай болгон көзөмөл? Эмне жетишсиз болуп атат көзөмөл кылганга? Суроо магабы? Ооба. Сиз азыр докладчы болуп кетпайсызбы өкмөттүн атынанчы? Өкмөттүн өкүлү болуп айтсаңыз, эмне жетишсиз болуп атат көзөмөлдөгөнгө? Буга чейин эмне жетишсиз болду? Жок, мен докладчик эмесмин. Докладчик биз болуп атабыз. Приглашенный мен. Абдылхат Жок, сизде өкмөттүн мисалы үчүн атынан отурасыз, анда өкмөттүн өкүлү, анда сиз жооп бериңчи. Эмне жетишсиз болуп атты ушуга чейин мамлекетте көзөмөл кылып турганы? Биз баягы мыйзам талабына ылайык депутаттар баягы мыйзам демилгесине ошону бизге заключениеге берди корутундуга. Биз корутундуну бердик. Ошол Анда мен айтайын, бизде мамлекет менен өлкөнүн айырмасын билесиздер да? Мамлекет эмне, өлкө эмне? Юстиция министри жооп берип коюңчу. Мамлекет менен өлкөнүн айырмасын айтып бериңчи. Урматтуу Абдылхат Мамадрасулович, өлкө бул мындай, кандай десем, географиялык термин. Мамлекет бул мындай юридикалык термин да, мындай кыскача айтсам. Өлкөгө эмне кирет, мамлекетке эмне кирет? Айтып бериңчи анда. Кандай? Өлкөгө эмне кирет, мамлекетке эмне кирет? Айтып бериңчи. Мен айтпадымбы, өлкө деген бул географиялык термин. Бул өлкө деген мындай өзүнүн эмеси бар, географиялык границалары бар. Мамлекет бул мамлекеттик түзүлүштүн мындай органдардын, институттардын түзүлүшү да. Кыскача. Ошондо өлкөдө мамлекеттин ролу чоңоюп атат, бул мыйзам боюнча. Бул мыйзам боюнча мен юстициядан сурадым. мамлекетте контроль эч кандай эч нерсе жок. Мен юстициядан сурадым. Жооп берип койсоңуз. Маалымкат негиздемени окуп чыксак, биякта концепциясы жарандардын
жанакы маалыматка мындай расширение доступа граждан к информации, мына ушундай концепция да. Жанакындай мамлекетти күчөтүү деген биякта концепцияда каралган жок. Иш жүзүндө ошондой болуп атпайбы? Иш жүзүндө жарандык коомдун үстүнөн көзөмөл күчөп атпайбы? Буга макулсузбу ушуга? Эми мен айтып атпаймынбы, мыйзам долбоору концепциясы боюнча биякта мамлекет күчөтүү мындай максаты жок. Жарандарыбыз эгерде мамлекеттик органдардын маалымат, каржылоо маселе боюнча азыр мисалы мамлекеттик органдар ачык болуп атпайбы? Бюджет боюнча ар кандай маалыматты ала алышат. Биякта жазылып атат. Эмнеге ушундай маалыматты биз бейөкмөттүк уюмдардан ала албайбыз? Ошон үчүн бул мыйзам долбоору иштелип чыкты. Эгер маалымат кат негиздемени окусаңар, ошо жакта так жазылып турат да. 10 секунд. Ошон үчүн мен сиздин оюңузду сурап атам да, сиз так айта албай атасыз да. Мамлекет күчөтүп атабы ошол мамлекеттик эмес уюмдардын үстүнөн көзөмөлдү? Бул Айтпайсызбы? жерде мамлекет эмес, элдин ишеничин күчөтөт. Бул жерде элге баягы биз ачык маалымат болсун деп атабыз.